Assalamu alaikum. Урматтуу жогорку кеңеш, урматтуу Исхак Масалиев. Айкелди Лениндин айкелин не кыласыңар? Ленин айкелин ушу Кыргызстан дүйнө жүзүндө айкел боюнча биринчи орунга чыккан. Мен адашпасам экинчи орунда болсо керек, Индиядан кийинки элечи. Ошол айкелди коругандан көрө жаштардын илим билимине жумшасаңар ошол акчаны. Урматтуу Исхак Масалиев, силер ошо жогорку кеңеште отурасыңар. Ошол айкелге кете турган акчалардын бардыгын могу жаштардын илим билимине бериле турган мыйзамды күчөтүп карап тартипке салсаңар, ошол айкели жок эле элдер өздөрү билип таанып окуп, Кыргызстан бардыгы илимдүү билимдүү болуп элге пайдасы тиет. Эмне мынча коруйсуңар айкелди? Кыргызстан уят, ушу урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Садыр Жапаров, урматтуу Камчыбек Ташиев. Бир адашпасам бир 100 жылга эле, 100 жыл десем мен не болуп калды, бир 30 жылга эле Кыргызстанда айкел салууга мораторий киргизип койбойлу. Айкел салам деп олчойгон акчаны жейт биздин баягы чиновниктер. Антип тааныш билиштер айкел салам деп канчалаган акчаны жейт. Айкел салгандан канчалаган акчалар жейт. Ошондон көрө айкел салгандын ордуна жаштарга билимине жумшасак, же болбосо мого окшогон аллеяларга бактарак эксек, ошол пайдарак дегеним да. Şu Kırgızstan aykeldi жок кыла албайсак, бирөө чыгып алып эми чоң эле инсан, эми бир канча жолу депутат болгон киши ошол айкелди эл айкел менен эстебейт. Айкелге эч ким басып барбайт. Эстей турган болсо, ушунчалык эстеш керек болсо, китепке жазып, билимден, илимден үйрөтүш керек. Ошол жактан эстеген адамдын, окуган адамдын эсинде калат. Айкелден эч кимдин эсинде калбайт. Уят, мына айкелди бир жогорку кеңеште бир каякта бир адамдын айкелин бири-бириңер менен коруп, коргоп, урушуп жүрсөңөр, уят да бул. Ленин жакшы адамбы, жакшы болгон болсо жазгыла, китеп жүзүндө жазып элдерге окуткула, жаш балдарга, мектепте сабагына киргизе, ошол жактан билим жакшы болот. Айкелден көрө могу мусор челекти сактап калган жакшыраак. Көбүрөөк мусор батат. Мусор челекти жетпей калды.